Бул унаа Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн милициянын көчмө кабылдама унаасы. Автоунаа Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси тарабынан 2022 жылдын апрель айында берилген. Көчмө кабылдама район тургундарынын, айрыкча алыскы Тоолу айыл элинин көйгөйлүү маселелерин жеринде чечүү үчүн берилип, кылмыштуулуктун жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алууда кызмат кылат. Милиция кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жарандардын коопсуздук жана социалдык маселелерге байланыштуу арыз даттанууларын жеринде кабыл алып, профилактикалык иштерди жүргүзүшөт. Жалал Абад облусунда милициянын 11 көчмө кабылдама унаасы иш алып барат. Алар Жалал Абад, Ташкөмүр, Каракөл шаарларында, Созак, Базар Коргон, Нокен, Токтогол, Аксы, Алабука, Чаткал жана Тогузторо райондорунда. 2022 жыл ичинде көчмө кабылдама унаалар жалпы 827 жолу аймактарды кыдырууга чыгып, 1183 жаранды кабыл алган. Жарандардан жалпы 1108 ар түрдүү мазмундагы арыз жана кайрылуулар келип түшүп, 798 кайрылуу боюнча жеринде юридикалык кеңештер берилип чечилген. 38 факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, 195 укук бузуулар жөнүндө протоколдор толтурулган. Элге сервистик тейлөө көрсөтүү, калктын милицияга болгон ишенимин жогорулатууда көчмө кабылдама унаалардын ролу чоң. Бул унаалар жарандардын ар түрдүү мазмундагы кайрылууларын жеринде кабыл алып, профилактикалык иштерди жүргүзүүдө алдыда өз ишмердүүлүгүн уланта бермекчи.